Бейиш нуру. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тагдыр тууралуу көп сүйлөшпөгүлө дегенби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мынтип айткан: тагдыр тууралуу көп сүйлөшпөгүлө. Тагдыр бул Аллахка таандык сыр. Аны чечмелегенге аракеттенбегиле. Анда тагдыр тууралуу такыр сөз сүйлөбөш керек деген ой келет. Албетте, бул хадис бизди тагдыр маселесин кеп кылуудан жана аны түшүнүүгө аракет кылуудан тыйбайт. Хадисте тагдыр тууралуу сүйлөшпөгүлө дегени ал башкача мааниде айтылган. Аны түшүнүү үчүн алгач тагдыр деген эмне аны билип алышыбыз керек. Тагдыр экиге бөлүнөт. Биринчи тагдыр инсандын каалоосуна байланышкан тагдыр. Экинчи тагдыр инсандын каалоосуна, эркине жана күч кудуретине багынбаган, баш ийбеген тагдыр. Мисалы, бир инсандын эркекче аял болуп төрөлөөрү, качан каерде төрөлөөрү, канча жыл жашаары, качан өлөөрү, ата-энесинин ким болоору, майып же соо, сулуу же сулуу эмес, бу сыяктуу нерселер ушул экинчи тагдырга кирет. Ушундай же болбосо ушуга окшогон маселелерде Аллах койгон тагдырдын сырын түшүнгөнгө аракеттенип, Аллах мени эмне үчүн антты, эмне үчүн мынтты деп ойлонуу адамды чоң коркунучка алып келет. Натыйжада адамда тагдырга карата нааразычылык, Аллахка баш көтөрүү пайда болот. Ошондуктан бул тагдырга баш оорутуп өзүбүздү чарчатуунун кажети жок. Себеби биз бул тагдырга нааразы болуу менен эч нерсе кыла албайбыз. Колубуздан да эч нерсе келбейт. Мындай тагдырдын толук сыры бир гана акыретте ачылат. Ошондо билебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тагдыр тууралуу сүйлөшпөгүлө деген сөзү дал ушул экинчи тагдырга тиешелүү нерсени айткан. Андыктан бул хадистин биз айткан жогорудагы тагдырдын биринчи түрүнө каршылыгы жок. Тескерисинче, ал тууралуу ойлонуу жакшы нерсе. Бир четинен тафаккур болсо, экинчи четинен ибадат болуп саналат. Жада калса, акыйда аалымдары бул тагдырга кенен токтолуп көп эмгектерди жазышкан. Негизи эле тагдыр темасы көпчүлүктүн башын катырган маселе. Тагдыр тууралуу сөз болгондо түрдүү суроолор, түрдүү ойлор пайда болот. Мисалы, тагдырды өзгөртсө болбойбу? Аллах маңдайыма күнөө жасайт деп жазып койгон болсо, менде эмне күнөө? Ким менен жашаарым да жазылып коюлганбы? Тагдырга өлүм жазылган болсо, бирөөнү өлтүргөн адам эмнеге күнөөлүү болушу керек? Тагдырда бейишке же тосокко бараарыбыз баары жазылып коюлган болсо, бул суноо дүйнөсүнө келип кыйналганыбыздын эмне кереги бар деген сыяктуу коркунучтуу суроолор пайда болот. Мындай суроолор, мындай ойлор эмнеден улам келип чыгат? Бул суроолорго жооп алуу үчүн алгач ыйман деген нерсени жакшы билип алышыбыз керек. Эмнеге? Себеби тагдыр маселеси ыймандын бир түркүгүнө кирген маселе. Ыйман деген нерсени башкача айтканда Аллахка, анын бар экенине, бир экенине ишенбей туруп, тагдырдан сөз кылуу майнапсыз. Себеби тагдыр маселеси Аллах тарабынан жазылган нерсе. Ошондуктан Аллахтын кандай зат экенин, анын чексиз илимин, чексиз кудуретин билбей туруп тагдырды түшүндүр деген чоң жаңылыштык. Качан Аллахты таанып билгенден кийин тагдырды оңой түшүнө алабыз. Эң негизгиси, жогорудагыдай орунсуз суроолор жаралбайт. Андай суроолор биз Аллахты тааныбагандыктан, жакшы билбегендиктен улам пайда болот. Билгенде да жөн эле бирөөнү ээрчип кетпестен өзүбүз изденишибиз абзел. Ошондо Аллах тууралуу көп нерселерди үйрөнөбүз, билебиз. Аны жакшы таанып билгенден кийин көп баш катырчу суроолорго жооп таба алабыз. Урматтуу достор, мындан ары тагдыр темасын серия кылып көп бөлүктөргө бөлүп чыгарууну туура көрдүк. Буюрса алдыда тагдыр темасына тиешелүү бир нече роликтерибиз чыгат. Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.